Урматтуу Нурсултан Назарбаев Абишевич, жана түрк тилдүү элдин башчыларына, ошо Казакстандын президенти Жомарт Токаевка, Турциянын президенти Тайип Эрдоганга, Түркменстан башчысы Бермухаммадовка, Өзбекстан башчысы Мирзоевка, түрк тилдүү элдин башчыларына, правительдерине, депутаттарына, элине кайрылуу бул кыргыз жергесинен чыккан, өзүн ошо жаңы кудаймын деп санаган, аалам менен байланышкан Арстан Алайдан Абдулдаевтан ошол кайрылуу. Мен ушул сиздерге кайрылуу кылып жаткан себеби, өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Азыр дүйнө элинде, адамзатта оор акыбал, сырдуу кубулуштар, табигый кырсыктар, аты жөнү аныкталбаган оорулардын көбөйүшү, үй бүлөлүк улуттардын пикир келишпестиги, мунун баары бул өткөл мезгилдин ачык белгилери болуп саналат. Өткөл деген бул кандай дегенде, адам жаралганда мындай сүйлөө мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Жанагы кинодо деле бир отту жандырып күкүрт болгон эмес, от жандыргыдай газ болгон эмес. Ошолорду ойлоп тапты адамзат, техниканы ойлоп тапты, системаларды жашады, көп доорлорду башынан өткөрдү. Ошо Осман империясыбы, Чыңгызхан доорубу, Манас доорубу, Македонский доорубу, Александр доорубу, системаларды ушул байгедей мезгилдеби, кийин эле ушул социализм, капитализм системалар. Ошонун баары эволюция деп саналат. Ушу көптөгөн эволюцияны адамзат башынан өткөрүп, бирөөсү кийинкисине жаралып келип дегендей. Ошол көптөгөн эволюциянын, эмгектин, тажрыйбанын негизинде 21-кылымда адамзаттын гени жетилди. Мисалга, буудай деле талаада көп эмгектин, жемиш деле көп эмгектин негизинде анан күзүндө бышып жетилгендей, адамдын дагы бир бышып жетилди. Анан быша элек экен деп деле эгинди чаппайт, быша элек экен деп деле жер жемишти жебейт да. Ошол сыяктуу бышкан кезде бир нерсеге жарайт. Анан ушундай мезгилде адам ааламдын ролун аткарыш керек болуп атат 21-кылымда. Эми бул информацияларды мен кайдан алып, кайдан айтып атам дегенде, ар улуттун, керек болсо ар бир адамдын, ар бир кесиптин ээсинин бул жашоого жаралуу бир милдети бар, кызматы бар. Анан кыргыз элинин өзгөчөлүгү ушунда экен, ошо ааламдан, адамзат ушундай бир багыт таппай калган кезде, ушу өздөрү ойлоп чыккан мыйзам өздөрүнө зыян алып келген кезде, ушу курал жабдыгыбы, саясатыбы, каражатыбы, техникасыбы, ар кандай агым диндерби зыян алып келип калган кезде, анан ошол кыргыз элине ааламдан байланыш берилди. Көп адамга берилип атат бүгүнкү күндө, ошо жынысына деле, кесибине деле, жашына деле карабай. Кыргыз ааламдан келген өкүл деп берилет ааламда. Далилдери ушу дастандары, Манас, Семетей, Сейтек көп, ошо энелерибиз Каникей, Чыйырды дегендей ушул ааламдан келген өкүл, далилдери ушул ааламдык маданияты, табият менен, аалам менен гармонияда болгону, аалам менен байланышканы. Анан ушу кыргыз элине 98-жылы, 1998 ушул кылым алмашаарда, доор алмашаарда, Алай жергесинде, кыргыз жергесинде
бир жөнөкөй аялдын көзүнө адам ата көрүнөт. Бала эмесеп жатсаң 3 күндөн кийин ошо булут пайда болот. Булутты караса эле андан адам пайда болот. Адам атаңмы мен сен аян жазасың 3 күндөн 11-де келем дейт. 3 күндөн 11-де барса булактын көзүнө 3 периштени көрсөтүп, сен адамзат үчүн Кудайдын буйругу менен илим аян жазасың дейт. Буну сен жазып коесуң, биз дүйнөгө алып чыкчу адамды, дүйнөнү жетектөөчү, бириктирүүчү адамды башка жакта даярдап атабыз дейт. Анан алар көп издейт. Анан ушул кийин мен деп табылып, Арсеналай деп. Ушул илимдер Арсеналайга өтүп, анан ошол мен ошол Кыргыз жергесине ар кандай телевидениядан, менчик телевиденияларында убакыт сатып алып, элге жеткирип, өзүм да өсүп, ушул мезгил болду. Анан мына азыр дүйнөдө рак оору, неизлечимый оорулар эмнеден пайда болуп атат, ушул жөнүндө айтып берейин. Аны дүйнө издеп таппай атат. Инопланетандар көрүнүп атат дейт. Ал эмнеге көрүнүп атат? Каалоосу эмне? Ушул жөнүндө айтып берейин. Табият кырсыгы эмнеге болуп атат? Ошол жөнүндө айтып берейин. Ошол дин жөнүндө айтып берейин. Ошо Кудай жөнүндө айтып берейин. Адамзаттын биригүүсү жөнүндө айтып берейин. Мамлекеттердин биригиши, адамзаттын өнүгүүсү жөнүндө айтып берейин. Анан ошо биз ойлоппуз мурун эме дин түшүнүгүндө мындай да, ошо Кудай дегенди асманда бир аксакал отурат, такта деп түшүндүрүп койгон. Мындай эле үйдө атам бар деген сыяктуу. Анан ошол анын аты Аллах или там Бог. Анан ошо ар бир адамга тагдыр жазып турат, дей берген. Ошол көрүп турат деп. Көрсө адамдын гени жетилгендиктен ааламдын сыры ачылды да. Мына ошо сүрөттөгүдөй биз көргөн аалам, биз ойлогон аалам, биз ойлогон Аллах көрсө ошо жерде жашап өткөн эле адамдардын рухунан куралыптыр. Түрк тилде айтат эми ошо Кудай арбак колдо, Кудай арбакка койдум, арбагын сыйласаң боло, арбак жазаласын деп айтат. Анысы кандай ошо туура экен да. Ошо түрк тилде айткандай ушул аалам көрсө ошо адамга тагдыр буйруучу, забирающий, решающий, дающий сил, оказывается, создан из духов наших предков. Ал ушу 7 катар ааламда болсо, Кудай 8 катарда чексиздеги чоң энергия экен. Анан ушу арбайлар деле мына менин түшүнүгүмдө Нурсултан Назарбаев ушу ата жолу деген жөнүндө мындай кенен түшүнүктүү деп ойлойм. Аксакал катары, улуу катары, көптү көргөн адам катары. Анан ушул аалам, ата теги арбайлар ошо жерге түштү. Жерге түшкөндө ошол жана ата жолу деген пайда болду. Ата жолунда аккуулар бата чыгарат, багыт берет, айыктырат, кырсыгынан сактайт, эскертет. Анысы кандай эле ошолор жерге түштү. Алар инопланетан катары жерге түштү. Анан ошол ааламдык күчтөрдүн каалоосу азыр адамзатты ошо арбайлык, периштелик мына деңгээлге жет деп атат да. Инопланетандардын, арбайдын каалоосу. Мына биз могу Иньян дегенде жашап алганбыз, ак кара дегенде. Ушундан адам сыпатка өттү деп атат. Андан арбай сыпатка өттү деп атат мына. Андан ошо периште сыпатка. Анан керек болсо ушул бардык эле ишти биз мындай болгонбуз да. Өзүбүз жасап алабыз акылыбыз менен. Бир нерсеге такалабыз. Анан эле Аллахка же шайтанга мындай шылтап келгенбиз. Бул Аллахтын буйругунан, аны шайтандын кылганы да деп элечи. Жок, азыр адам гени жетилгендиктен ушул ааламдын арбайдын ролун аткарыш керек болуп атат. Ошон үчүн биз ошол ааламга, арбайга, же болбосо энергия экен да, бул материя эмес экен. Ошол деңгээлге өтпөсөк, ар бир адамда оору болот, кырсык болот, кыйынчылык болот. Анан биз элибизди өстүрсөк, мамлекет сакталат да. Ошондуктан урматтуу ошол түрк тилдүү эл, атайын ошо кыргызча сүйлөп атам мен сиздерге. Анан адам кантип ошо арбай боло алат, кантип аалам ролун аткара алат деп ойлосоңуздар, анатомия өзү эмнеден куралган? Эненин курсагында ошо астрологиялык энергиядан куралган. Мисалга мына
боюнда бар аял бош жүрсө, көңүлү ток болсо, жакшы бала төрөлөт да. Энергияга толуп, анан ошо бала жаралат. Кысылып жүргөн эне, эмоцияда жүргөн энеден инвалид бала жаралып калып атат. Анан ушул жан болгон үчүн таң кыймылдап атат. Мына түрк тилде эл бата менен жаратып койгон, жамгыр жаадырган, көзү тиет, тили тиет. Ошол анатомия создан из астрологии. Анатомия должна выполнить роль астрологии. То есть астрология это вселенная, это Бог, это инопланетян ангелы. В 21 веке человечество так должно жить. Анатомия астрологиянын ролун аткарыш керек. Должен и может. Же болбосо ошо адамдын телосы мурун аял эркек деген кызматты аткарса, азыр ааламдын кызматын инопланетян периштенин Кудайдын ордун аткарыш керек болуп атат. Эгер ошо энергия, мына мен энергия кызматымды аткарып атам. Мен сүйлөп атканда ушу теледен, телефондон энергия өтөт. Сабак өтүп атканда да ошо адам айыгат. Ошо должна стать энергия носителем, энергия проводником. Эгер энергиянын ошо энергия алам, ошонун ролун аткарбаса, адамдын телосы күйүп кетет. Эгер аткарса, адамда ошо бессмертие, өлбөстүк пайда болот. Ошентип көрдүңүздөр, аалам сыры эмне экен? Биз ойлоппуз бир материя экен, бир абышка отурат окшойт. Жок, андай эмес, ал энергия экен. Ошолор жерге түштү. Ошол инопланетян болуп көрүнүп атат. Ошол жана ата жолунда арбай болуп көрүнүп атат. Азыр адам ошону аткарбаса күйөт. Андан кийин анда кейбирлер айтат, Аллах бар, анан бир эле пайгамбар бар, Мухаммад, анан же Бог есть, или там ушундай бир спорлор бар. Мына ошого мен жооп кылайын. Мына религия боюнча. До сегодняшнего дня религии, которые люди поклонялись Богу, почитаемые ими пророки, Иисус, Мухаммад и другие, соответствовали направлению эволюционного развития того времени. Бог давал пророкам весть о своей тайне, понятие, представление об истине, пути жизни и развития человечества на уровне самого низкого типа сознания. Бул эмне деген сөз? Бүгүнкү күнгө чейин чокунган адамзат, сыйынган диндер, ыйык аталган пайгамбарлар, Муса, Иса, Мухаммад ошол убакыттагы эволюциянын деңгээлине жарактуу болгон. 15 кыл мурун адамзаттын аң сезими кандай? Же тамга тааныбаса, же техника көрбөсө, караңгы болсо, ошол убакытка жарактуу болгон. Кудай өзүнүн купуя сырын аларга, пайгамбарларга, акыреттин жүзүн, дагы астыда жашоо эрежесин өтө кыска аң сезимдин эң төмөнкү тили менен берген. Баягы балам кийимиңди кирдетпе, эртегел мугалимдин сөзүн ук деген сыяктуу ойлойт. Анан 21 кылымда религия пройденный этап эволюции. Закончилось веропоклонение, пришло время творения. Сыйынууну токтот деп Кудай уже жаздырткан. Сырдаш сыйкыр касиетти иштет дейт. Мына ошентип эртеден мен эмнени айтып өттүм? Дин ошол убакытта эволюция болгонун. Анан ошо азыр түшкөн инопланетян периштелер ким динде жашаса, аларга жакпайт экен, законуна туура келбейт экен, анан жазалап атат да. Мына дүйнөдө кайсы дин өнүккөн мамлекетте согуш, ошо жерде качкын, ошо жерде беженство болуп атат. Эми көңүлүңүздөргө албаңыз. Мени как ученый мындай санаңыздар, мен ученый, мына ааламдан бир ученый жаңылык Кыргызстан жаман көрбөйт да, мен рахмат айтам. Көңүлүңүздөргө албаңыздар, бирок болуш ушул. Мына дин анткени ошо инопланетян периштелердин мүнөзүнө туура келбейт экен. Алар эч кимге сыйынбайт да, инопланетян периштелер. Анысы кандай адамдагы же Аллахка, же чортко, же Богко шылтап койбой, должны винить себя. Инопланетяндарды дүйнө таппай атат, эмнеге көрүндү?
деп. Анан көрүнгөн себеби көрсө аалам жерге түшүп кетиппиш. Алардын каалоосу адамды гени жетилгендиктен ошо арбайдай периштедей жаша. Неге? Анатомиясы ошол мындай энергиядан, вселенныйдан пайда болгон. Адамдын анатомиясы ошо астрологиянын же арбайдын же периштенин ролун аткарыш керек. Мына ушул жөнүндө айтылды. Инопланетан эмне көрүнүп атат? Аалам деген өзү эмне? Кудай деген эмне? Дин деген мына ушуну берилди. Андан кийин эмне айткым келет? Ушу кыргыз эли жөнүндө. Кыргыз элин эми көп улут, көп мамлекет бир өнүкпөгөн, артта калган, жетимсиреген, карызкор, мигрант өлкө катары санап атат. Жок. Кыргыз ааламдан келген өкүл. Кыргыздын доору келди азыр. Кыргыз эми мындан ары мигрант деле болбойт, кыргыз түрмөдө деле отурбайт. Кыргыз ушул илимди алып, энергияга калыптанып, адамзатты куткарыш керек. Же болбосо кыргызды улуу деп берилет ааламдан. Улуу деген себеби улуу күчтөрдүн ролун аткара алат делет да. Жердин кудайы дегиле ким? Адам. Бусат, курат, жакшы сөз айтып оңдойт, же ушак айтып чиритет. Ошол сымал кыргыздын душасы, телосы ааламга жарактуу. Же болбосо пригоден. Кыргызская душа пригоден вселенной. Же болбосо медик, медсестра же врач, они же профессиясы бир да. Түшүнөт, дарыныбы, эне сайгандыбы, кесиби ошону аткарып кетет. Ошол сыяктуу да кыргыздын ааламды бат түшүнөт экен, ошол энергияны бат кабыл алат экен, анан ошол энергиясы менен адамзатты куткарып калат. Же болбосо кыргыз бул адам сыпатка, арбай сыпатка, инопланетан кудай сыпатка тез калыптанат экен дагы, анан куткарып калат. Ошондуктан кыргызды улут дебеш керек дейт, улуу күч деп. Кыргыз эми башкарып, талкалайын, сабайын, өз саясатын жүргүзөйүн деп аткан жок. Кыргыз ушу илими менен, жанагы ааламдык энергиясы менен куткарып калыш керек. Мисалы, кыргыз жамгыр жаадырган, кыргызда түрмө болгон эмес, жөн эле уят кароо менен бата тартуу болгон. Анан ошол мына дүйнөлөшүүнүн проектиси, дүйнөлөшүүнүн азыр адамзат биригиш керек. Адамзат мына дүйнөдө семерка деген чоң мамлекеттер биригип атат, двадцатка деген чоң мамлекеттер биригип атат, могу страна ЕС, таможенный союзга киргендер биригип атат, премьер-министрлер жолугуп атат, президенттер жолугуп атат, а бирок адамзатты кантип бириктиребиз деген сиздерде программа жок. Табиатты кантип сактап калабыз? Тетирчи терак менен күрөшөбүз деп атасыңар да. Адамзатты өстүрүп кетсе, терак өзү жоюлуп кетет. Адамзаттын аң сезими өссө, ал кейбесе эмоцияга түшпөсө, оору жоюлат. Мына бул вселенная силы жерге түшкөндөн кийин ал энергия экен, адам ичине кирди, анан адамдын анатомиясы мурун аял эркектин ролун аткарсадыр, энергиянын ролун аткарбаса, ошол эмоцияда жүрсө же байлык бийликке умтулса, бул анатомия ууланат. Жана неизлечимый болезньдер ошондо пайда болуп атат. Ошондуктан больница салып керек эмес. Азыр адамзатты ойготсок, өзүн таанытсак, оору да жоюлат, өлүм да жоюлат, түрмө да жоюлат, милиция да жоюлат. Анткени арыздашкан эч ким калбайт, жамандашкан эч ким калбайт. Биздин ар бир адамдын, ар бир өкмөт башчынын, ар бир улут башчысынын, президенттин мына милдети ушул. Ошентип мына түндүк дейт, бул арстан алай. Вселенная ааламдан буйрулган. Ошондон кимдер? Улуктар сабак алыш керек. Дүйнөлөшүүнүн проектиси. Алар ким? Алар саясатчылар, окумуштуулар, журналисттер, калыстар, адамдар. Келиңиздер, алыңыздар ушул информацияны. Элиңиздерди сактап калыңыздар.
Адамдын жан дүйнөсү өсмөйүнчө табиятта кырсык, кыйынчылык боло берет. Себеби адам ааламдык энергиядан жаралгандай табиятты сактап туруучу бир керемет бар. Карасаңыз мына. Ошентип көрдүңүзбү? Дүйнө кантип кирген? Ошол жанагы Таможня союздун башчылары жолукканда мына ушул жөнүндө сүйлөшүүңүздөр керек эле. Ооба, мен силерди күнөөлөбөйм, саясатчыларды күнөөлөбөйм. Силерде ушул 21-кылымдын секретин билбейсиздер, алтын доордун мыйзамдарын билбедиңиздер. Окумуштуулар ал жерди эле бирдемени, бар нерсени иликтейт. Институту, же болбосо академия наук, алар деле бирдемени жөндөп отурушат. Ошондуктан келиңиздер ошо кыргызга илим түшкөнүн, Кудайдан түшкөнүн. Анан бул илим, бул дин деп кабыл албаңыздар. Динде бул жерде бул илимде медицина деген бар. Анатомияны астрологиядан жаралды, анатомия, астрология жөнүндө. Андан кийин психология деген илим бар бул жерде. Мына бул жерде мына психология. Анатомия эмнеден жаралат? Астрологиядан. Демек, адамдын психологиясы ушу астрологияга өзгөрүш керек. Мурун биз жашаганбыз, жөн эле жашайлы, төрөлдүк, окудук, анан эрге тиели, катын алалы, карыдык, болду, өлүп калалы деп. Жок, азыр болсо мен ааламдан жаралыпмын. Мен должен, оказывается, роль Бога, роль астрология должно выполнить человечество деп психологиясын өзгөртүш керек. Аурасын өзгөртүш керек. Мен улуумун деп, улуу дүйнөдөн келдим деп. Мен түрк тилдүү элмин, мен адамзатты куткарышым керек. Менин анатомиям, астрологиянын ролун аткарыш керек. Мен жашоонун духумун деп, мына сиздин духуңуз бийик болсо, көңүлдүү жүрсөңүз жашооңуз жакшы болот, ден соолугуңуз чың болот. Мен жашоонун боёгумун деп, адам улуу, табият бейиш деп боёп, жомоктоштуруп, бул эми чоң илим, мен кыскачараак гана айтып атам. Ошентип психологиясын алмаштырыш керек. Көрдүңүзбү, бул илимде психология, анатомия, астрология, химия. Химия мына адам сүйлөсө, сөз көз тийип атпайбы? Это химия. Математикасында бирөө ооруп калып атат, же мактап койсоң духу көтөрүлүп атат. Химия, физика, математика деген илим бар бул илимде. Медицина, маданият, саясат, экология, экономика деп. Динде ал жок. Бирок адамзат жердеги акылы менен жол таппай калган кезде мына ошо ааламдан берилди. Андан кийин мына бул 4 өлкөнүн дагы чоң орду бар. Бул кандай өнүгөт, кайсы мамлекетке өнүгөт дегенде деле мисалга ушу бир адам катары алсак, мисалы баш буттун ролун аткарбайт да, же бут баштын ролун аткарбайт, же бул бармактын ролун аткарбайт. Ошол сыяктуу кыргыз ааламдын ролун аткарат дейт да. Мисалга эми ааламдын дегенде Кудай жерге түшүп келбейт, периште жерге түшүп келбейт. Кудай деген куткаруучу да, куткаруучу. Мына мынтип куткарыш керек. Ошону кыргыз аткара алат экен да. Ошонун назары тиет экен, батасы тиет экен, жанагы механик любой машина айдап кете алат. Түшүнөт техника анткени. Анысы кандай? Кыргыз эми тилибиз бирдир. Жашап аткан жерибиз бир, биз жердешпиз, жер үстүндөгүнүн баары. Дем алып аткан абабыз бир, ичип аткан суубуз бир. Бирок ошол ар бир организмдин өз функциясы, өз орду болгондой, кыргыз ошо ааламдын ролун аткарат. Ааламдан, ошо Кудай менен ааламдан илим, энергия берилди, эми биз куткарышыбыз керек мынтип. Андан кийин анан ушу баштын ролун Америка аткарат. Америка табиятты сактап калуу үчүн күрөшпөсө, ошон үчүн акчасын коротпосо, Американы океан каптап коет делет. Россия көкүрөктүн ролун аткарыш керек. Кытай буттун ролун аткарыш керек. Бут майда түйшүктөн куткарыш керек. Может асфальт салабы, может ар кандай кийимин чыгарабы, адамзатты майда түйшүктөн куткарса Кытай сакталат. Россия адамзатты сакташ керек. Адамзатты сакташ үчүн Россия, Америка табиятты сакташ үчүн кайра эле ошол кыргызга түшкөн илимди алган атат. Башка жол жок. Мына урматтуу түрк тилдүү эл,
элден чыккан эр жигит башчылар, доордун талабы ушул. Эгер адам өзүн тааныбаса кырсык болот дейт. Ал эмне деген сөз? Человек должен познать себя. Каждый человек. Адам ааламдан жаралаарын билиш керек. Душа ааламга кетээрин билиш керек. А тело просто исполнитель. Мына карабай, дүйнөнүн биригүүсүн айтып өттүк, инопланетанын эмнеге көрүнүп атканын айттык. Рак, шишик, писик, жара, оору, аты жөнү аныкталбаган оору эмнеден пайда болуп атканын медиктер таппай атат дүйнө элиндечи. Эмнеден пайда болуп атканын, эмнеге айыга, эмне кылса айыга. Мен билем, биз билебиз. Эмнеге дегенде, ал энергия ичине кирди, эски эмоцияда жүргөндө, ана шишик, писик, кан менен айланган организмдер ууланат. Бөйрөктөрдүн өчүп калышы, оорушу, боордун оорушу, жүздүн карайып кетиши. Ошондуктан жердеги илим окумушту жол таппай калган кезде анан ушул ааламдан берилди. Бул адамзат үчүн берилди. Муну мен ушу түрк тилдүү элге, мына казак эли жакшы түшүнөт, кыргыз тилди, өзбек эли жакшы түшүнөт, түрк тилдүү эл да түшүнүш керек. Анан бул жерде ошол биринчи түрк тилдүү эл ушуга өтүп кетет, биригет деп берилет. Орус эл биригет, анан Кытай биригет, Арабия биригет, Америка биригет, Англия биригет деп. Мисалы, 5 жылдыздын бир бурчунда ошо түрк тилдүү эл бар. Бир бурчунда кыргыз, бир бурчунда ошо түрк тилдүү эл, бир бурчунда англичан, бир бурчунда Кытай, бир бурчунда орус эли. Ошентип мына ушул 5 чоң улуттун дагы 5 кол бир чечкендей орду бар. Анан мен ушул илимди, ушул дин жөнүндө кыргыз жергесине 10 жылдан бери айтып келем. Анан быйыл ушул азыркы президентибиз Сооронбай Жээнбековдун сөзүнө бүттү деп ааламдан берип койду. Анан өзүң президент болосуң да деп. Ушу 2 жылда дедиби, 2020-жылы дедиби. Анан мен айтып коюшум керек. Айтып кой дедим, мындай түштү дил адамга ким берет? Билбейбиз да, ошол сыяктуу ичимдеги күчкү ушундай болгону. Мен ошону айтып чыктым. Анан ушул адамзатты куткарып калыш керек бул кыргыз. Мына илим менен деп чыктым. Анан ал киши түшүнгөн жок. Аркаман куугунтук кылып, үстүмөн иш козгоду. Кудаймын деп чыктым деп. Анан ошо диндегилерге шек келтирдиң деп. Мен динге, улутка шек келтирген жокмун. Мына улуттар биригет деп атам. Мына улуттар биригет. Глобализация болот. Биригүү болот. Адамзат биригет деп. Анан муну билдирүү жасап койбосом, мен үстүмөн иш козголгондон кийин мурунку президенттей алып барып мага штурм кылып, камаппы, чакырып коюшу мүмкүн. Анан бул илимди алып кетиңиздер. Түрк тилдүү эл, элиңиздерди окумуштуулар, деги эле ошол 21-кылымдын сырын билгиси келгендер, адамда ар кыры менен көп адам өсүп алган, бул кыргыз элине эле тиешелүү эмес. Ошондуктан илимиңиздерди алып кетиңиздер. Мен мындай на свобода жүргөн кезимде анан ушунча илим менен ушу мендей ааламдык окумуштууну, Кудай тараптан адамзат үчүн буйрулган адамды иш козгоп 7 жылга чейин грозит болуп атат да менин статьямда. Анан ушу кишиге абдан таң калам, ушу Сооронбай Жээнбековго. Баалабаганына таң калдым. Көрсө бул кишиде өзүмчүлүк эле иштейт окшойт. Өлкөнүн өнүгүшүн, адамзаттын кутулушун, кыргыздын улуу болуп дүйнөгө таанылышын бул киши каалабайт окшойт. Анан ушу 2 жылда сезону бүттү дегенде мен ойлоп жүргөм, 18-жылы информация берилди эле. 2 жыл болсо деле 20 болот экен. 2 жылдан кийин болсо деле 20 жыл болот экен деп ойлоп жүрсөм,
Ушу кишинин инаугурация бергенде 25-ноябрда берилсе керек, мен жаңылбасам. Анан ушу 2 жылда эле чындап сезону бүтөт экен. Мени камап коюп, же мына налоговый проверка келет деп налог чалыптыр эле баягы бухгалтерибизга. Келелик азырынча кокот мындай адамдай көрүп мени коркутуп, мокотуп башкаргысы келдиби? Жок, муну менен башкара албайт. Муну менен мени камап коюп, же мени куугунтукка алып эле өз ордун сактап кала албайт. Бул ааламдын буйругу. Ааламдан буйрулган адам гана куткарбаса адамзатты жердик адам куткара албайт. Анан мен бир кыры күлкүм келет ушул кишилердин түшүнүгүнө. Өзү намаз окуйт экен, айт намазга барды, ошол спикерибиз дагы, президентибиз дагы, жардамчылары дагы. Анан бул Кыргыз өлкөсү страна ислама эмес да, игил эмес. Бул куугунтук кылганы, менин сөзүмдү түшүнбөгөнүнө ошол ааламдан да айтып атам го, ошол ким эскичилик, эски түшүнүк менен жашаган эл, эски психология менен, эски психология менен жашаган жер, эски психология менен жашаган адам ар тараптан банкрот болот, кырсыктайт дейт. Ошол эл дагы, ошол жер дагы, ошол адам дагы. Ансырандай анан ушул түшүнүк ылдый болуп калды. Болбосо ушул сознание менен, адам таппаган илим менен мени пайдаланбайт беле бул киши. Дүйнөгө Кыргыздын атын чыгарбайт беле. Дүйнөнү куткарбайт беле башка бир эски президент баштаган мектептердин анан детсадтын лентасын кесип жүрбөй. Бул намыс үчүн муну айтыш керек. Мына урматтуу журтум. Мына түрк тилдүү элим. Анан мени Кудайсың деп койду. Бул кандай болду дегенде 10 жыл көзүмө теңир атаңмын деп көзүмө көрүнүп жүрдү. Анан акыркы убакта ошо чоң аалам бол деди, сен өзүң эле адам болуп алдың деди, сага ушул кирип отурдум деди, баягы ата жолунда деле ак коону бир ата кийип, арбай кийип, анан бата чыгаргандай ошо мени деле ал деле энергия да, энергия турбайбы? То есть бир душа турбайбы? Бир атанын жаны экен да. Ансыгандай ошо теңир атанын жаны кийип алган. Анан ушул ааламдан берилет. Сен канчалык ошо аураң менен дейт. Мисалы аураң деген кандай? Кошунаңды биз кошуна деп жүргөнбүз, анан бир күнү иним анын кызын алып калса эле куда болуп аурасы өзгөрүп кеткенде менин дагы адам болгонум менен аурам аалам, аурам куткаруучу, аурам Кудай. Анан ошо менин сыйкыр аураман от, суу, таш, табият, мазар ээси, арбайлар, периште инопланетандар амал алат дейт. Мен ошо дүйнө биригиш. Анан бар ошол жерде бир жерде жер титирөө кылып, бир жерде оору кылып, бир жерден бир нерсе көрүнүп, бир жерде экономикасы түшүп, анан ошол адамзатты бириктирүү үчүн мына адамзат биригип атпай бир түндүккө. Ошон үчүн анан кырсык кылат экен. Анан мен адамдын кырсыгысын каалабайм. Менин көп кырым бар. Мен куткарышымга, куткарып калышымды каалайм. Адам укпаса, ал өспөйт да. Анан биринчи мен информация беришим керек. Анан бул билдирүүнү дагы орус тилинде кетирдим. Өзүм айылда өскөм, ааламга жакын, Бийик тоодо, Теңир тоо деген жер бар, ошол жерде Улуу тоодо өскөм. Өмүрүмдө мындай орус тилдүү эл менен деле чогуу жашаган эмесмин, бирок кандайдыр болсо дагы ошол алымдын келишинче жеткиргенге аракет кылдым. Анан бул шашылыш да билдирүү болуп калды, кыска да билдирүү болуп калды, бирок башка жолубуз жок. Рахмат, бар болуңуздар. Ушу менин данныйым. Фейсбукта Арстанбек Абдулдаев деп, Ютубта билдирүүлөрдөн ошо алып келип, окумуштуулар келем десеңер күтүп алчу, предметтерим бар, окутчу, көрсөтчү, чакырсаңыз дагы өз каражатым бар, учуп барчу, жолукчу дегендей. Эң башкысы адам бул дүйнөгө адамзатты сактап калуу керек. Эмне менен? Знаниясы менен. Анан
айылдан чыккан баланы бирөөлөр баалабайт. Мүмкүн кыргыз мени баалабай аткандыр. Же колдо бар алтындын баркы жок деп коет. Мүмкүн баркымды билбей аткандыр. Бирок себя я считаю новым богом, старый бог обанкротилась деп берилет ааламдан. Просишь, молишься, ничего не даст, а энергия сиделась одному человеку. Эмнеге дегенде, могу жер жашоосунда калп жалган болуп кеткен кезде ошо бир адам келип чындыкты орнотот экен. Ошон үчүн мен өз миссиямды айтып атам. Анан ошол менин сөзүм үчүн кыргыз элин сөкпөңүздөр, күнөөлөсөңүздөр, мени жалгыз күнөөлөңүздөр. Жок, менин сөздөрүмө ыраазы болуп жолуңуздарды тапсаңыздар, мага ыраазы болуңуздар, ааламга ыраазы болуңуздар. Мен 2012 жылы Зимани будет деп чыксам күлкү кылышкан дүйнө эле. Чындап эле адамдын ичи муздаганда, ар нерседен көңүлү калганда, ийри сасы кой пайда болгондо, адамдын ичинде ошол кыш пайда болот, көрө албастык, ичи тарлык пайда болот. Ал табиятка чыгылышат. Табиятта да кыш болот. Адам жаралганда кыш болгон эмес, табият бейиш болгон. Адам жаралганда дин болгон эмес, адам жаралганда медицина болгон эмес, адам жаралганда кара өзгөйлүк болгон эмес. Азыр ошо башатка кайра кайтабыз. Ошо дин деле эволюция болуп артта калат. Техника да артта калат. Адам ошол өлбөстүккө жетет, жаратуучулукка жетет, түбөлүктүүлүккө жетет, боштондукка чыгат, өзүн кыспайт. Ошондой бир жерде өтө чоң вселенная информация, көп китептер бар. Бул адам жөнүндө, аалам жөнүндө бир татаал билим. Муну бир жылда окусаң, адамдын бир түшүнүгү бийиктейт. Мектеп жашынан баштап ушул илимди беришибиз керек. Бул илим, бул илим. Михаил Калашников деле бир эле адам автоматты ойлоп тапкан. Анысы кандай ошо бир адамга берилип, анан адамзатка берилет экен да, баары эле ойлоп таппайт экен. Ошон үчүн сиздер мени түшүнө албайсыздар. Качан ошо жакшылап укканда, кенен укканда мындан дагы жогору түшүнүккө жетесиздер. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ушу жаңы доордо ушул тынчтык жашоого жаралып келгениңиздерге, ааламга, Ататек Арбайга, өзүңүздөргө ыраазы болуп жашаңыздар.